Каракол быйыл кызматташ мамлекеттер шериктештигинин маданий борбору деп табылды. Маданияттуулук биринчи тазалыктан башталары талашсыз. Андыктан ашардыктардын таштанды чыгаруу маданияттуулугун жогорулатуу үчүн Каракол таза шаар долбоору стартталды. Долбоор Ысыкөл аялдар биримдиги ассоциациясы тарабынан бул долбоор Кыргыз Республикасындагы таштандыларды чогултуу жана кайра иштетүү системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу Westnet KG пилоттук программасынын алкагында ишке ашырылууда. Анын алкагында биринчилерден мугалимдер үчүн окуу уюштурулду. Мугалимдер буларды негизи мектептерден окуучуларга өтүшсө, анан тарбиялык сааттардан сырткары азыр бардык мектеп ата-энелер мектеби иш алып барат. Ошол ата-энелер мектебинде ата-энелерге дагы баягы таштандыларды көчөгө ыргыта бербей, ар кайсы жака ыргытпастан атайын бир жерлерге өткөрүп, ошо мисалы үчүн жанагы эле пластик бутылкаларды алсак, ошолорду өткөрүп кандай акча тапса болот. Ошол эле гүлдөрдү, от жакканда чыккан гүлдөрдү өткөрүп кандай пайда тапса болот ошолорду. Окууда мугалимдерге таштандынын түрлөрү, аларды топтоо, бөлүү, кайра иштетүү тууралуу маалыматтар берилип, шаарды кантип таштандыдан арылса болору айтылды. Анда мугалимдер да ойлорун ортого салып өтүштү. Башкысы ар бир адам өз таштандысын сорттоп, кагаз, айнек, пластик, тамак аш калдыктарын өзүнчө чогултуу керек экенин белгилешти. Эң биринчи бул жерден таза Караколду алганда биз деген бул жерден эң биринчи тазалыктардын акчасын көбөйтүүнү ошо медиа тарабынан көзөмөлгө алса дегенбиз. Андан кийин сөзсүз түрдө ар бир эмеде ар бир ай сайын субботниктерди уюштурса дегенбиз. Андан кийин мектептерде, садиктерде же болбосо коомчулукта атайын ошондой иш-чараларды жүргүзүү үчүн эл менен реклама же болбосо ошолор боюнча маалыматтарды кетирсек. Күндүн жарымында мугалимдер үчүн шаардагы кабыл алуу пункттардын бирине экскурсия уюштурулду. Анда Ханака кабыл алуу пунктунун жетекчиси таштандыны сортоо өткөрүү шаардын тазалыгына кошкон биринчи салым экенин айтат. Мурун 2-3 жыл мурун эле базарда коробка, баклажка дегендер жайнап жатчу эле, ичинде төгүлүп калчу эле да. Эми азыр ушул биздин ушул жакка ачылганыбыз, ушу жыйнап баштаганыбыздан бери базарга баклажкадагы, коробкадагы салафанда ырытылбай калды да. Бүт кечинде баарын терип жыйнап кетип атышат. Анан ушу элдерди чакырып кетип элек, ушу көчөгө эмелерге ыргытпай урналарга салып берсе, анан өкмөткө да кайрылат элек, ушу урналар салып берсе дегендей. Ушу бизге да пайда болот эле, анан элге да пайда болот эле, анан эң главный ушу тазалык боюнча жакшы болот эле да. Ханака кабыл алуу пункту менен бирге иш алып барган Изумруд тазалык сервис ишканасынын жетекчилиги аталган программанын алкагында Каракол шаарына таштанды чогултуу унаасы келгенин билдирди. Бизде бул Кыргызстанда биринчи жолу катуу таштандыларды бөлүп таштоо боюнча биринчи жолу 30 жылдан бери долбоор ишке кирип атат. Жана бул иш аткарылып баштады. Биз ушул таштандыларды бөлүп таштоо боюнча ошол долбоорго заявка жөнөтүп, ошол долбоорду утуп чыктык. Бул 300 000 сом 300 000 каражат экен. Аны болсо биз машина алганга ошол таштандыларды биздин өзүбүздүн точкаларыбыз бар. Ошол таштандыларды ташыганга машинага деп жазганбыз. Ошол долбоорду конкурстан утуп чыгып, каражат азыр бөлүндү. Кабыл алуу пункттарында таштанды баалары: макулатура 6 сомдон 15 сомго чейин, темир 22 сомдон, желим бөтөлкөлөр 15 сомдон, алюминий бөтөлкөлөр 25 сомдон алынат. Анда мугалимдер да мектептерге атайын урналарды орнотуп, таштандыны балдарга сорттоо боюнча сабактарды өтүүгө кызыктар экенин билдиришти. Эми ушул жерде биз абдан жакшы нерселерди, ошо өзүбүздүн эле Каракол шаарыбыздын тазалыгын өнүктүрүү боюнча жакшы нерселерди угуп, өзүбүз да канааттандык. Ал эми ошону ар бир өзүбүздүн шаарыбыз таза, жашыл болуш үчүн эң негизгиси өзүбүздүн тарбиялыгыбыздан башташыбыз керек экен. Айрыкча эмне мен мугалим катары окуучу балдардан суранат элем. Бардык нерселерди көчөгө таштабайлы балдар. Өзүбүз алып барып керектүү мусор турган жерлерге таштайлы. Ошолордун баарын иреттүү болсок, шаарыбыз көрккө чыгат. Ал эми бул эле эмес балдар, мындан дагы үйдөн ата-энелерибиз дагы бардыгы эле ушу шаар тургундардын баардыгы тазалыкты сактоого мен чакырат элем. Мындай тазалыкка үндөгөн окуулар жакынкы күндөрү ишкерлерге да өткөрүлөт.